Ош шаарына кирип чыккан автоунаалар негизинен Монуев көчөсү аркылуу жүрөт. Ошого карабай жөө адамдар өтүүчү жол сызыктары быйыл боелгон эмес. Айрыкча Монуев менен Кыргызстан көчөлөрүнүн кесилишинде жол сызыктар дээрлик көрүнбөй калган. Бала көтөргөн аял өтөт, кары өтөт, жаш өтөт. Кем бола өзүбүздө көрүп атат, канча тыгын болуп атат. Канча адамдар убактын алып атат. Эң негизи подземный ходдор жасаш керек. Бишкекте, башка шаарларда темир ходдор жасаган жакшы подземный. Ушуга жетишибиз керек да. Бул көйгөй бир эле Монуев көчөсүндө эмес, шаардагы 10го жакын көчөдө бар. Анткени жол сызыктары 2-3 жылдан бери жаңыланган эмес. Андыктан тургундар ары бери өткөн учурда кооптонушат. Айдоочулар да жол сызыктары өчүп кеткендиктен токтобой өтүп кете беришет. Кыйналабыз эndi жакшы болсо, зебра кылып койсо жакшы болот эле. Кыйналабыз. Ош шаардык жолдор башкармалыгы бир катар жол сызыктарынын жаңыланбаганын, асфальттардын эскилиги жеткендиги менен түшүндүрөт. Айтымдарында эскирген асфальттарга боек жакшы жуга бербейт жана тез эле өчүп кетет. Эгерде 10 килограмм кете турган болсо бирдемеге мындай жөнөкөй эсеппен айтканда, ал массаликка 40-50 килограмм кетип калат да. Себеби дегенде асфальт өтө начар, бүт жайылып кетет да, андай термопласттагы тегиз чыкпай калат. Ошондуктан асфальты начар көчөлөргө быйыл жасаган жокпуз. Быйылкы жылы Ош шаарындагы жол сызыктарын жаңыртууга республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Ал акчага кала боюнча 500 чарчы метр жол сызыктары жаңыртылган. Көпчүлүгү мектептердин жана адамдар көп өтүүчү өтмөктөр жаңыртылган. Өзүңүздөр көрдүңөр, бул июль айында, август айларында, июль айларында өтө ысыганда, термопласт сызганда дагы артынан эле күн ысыганда машина жүргөндө карайып кетип атат. Бул ошол эменин бир аз эмеси болуп калды дагы. Биз ошон үчүн кечинде иштей баштадык. Эртең менен саат 5ке чейин балдар иштеп, 31 август эгемендик күнүнө карата толук шаарды басып бүт. Шаардык жолдор башкармалыгынан билдиргендей, Масалиев, Монуев, Кыргызстан, Зайнабидинова көчөлөрүндөгү жол сызыктары коопсуз шаар долбоорунун алкагында өчпөй турган боектор менен жаңыртылат. Ажибай Пайзидин уулу, Айкөл Олжубай уулу, ТМЖ жаңылыктары.